Салам достор, Деңиз толкуну сериалынын кийинки бөлүмүн баштайбыз. Бул бөлүмдө Ферит аябай ачуулуу абалда үйүнө кайтып келет. Сейран дагы бул болгон окуяда өзүн күнөөлүү сезип, Фериттен кечирим суроого аракет кылат. Бирок Фериттин ачуусу аябай келгендиктен Сейран менен урушуп, чыр-чатак жаралат. Экөө бул маселени чечүүнүн жолун издеп жаткан учурда чоң атасы Халестин кызматчысы келет. Ферит менен Сейранды чоң атасы чакырганын кабар берет. Чоң атасы үйүнө Сейрандын жигити келгенинин кабарын алат. Окуянын чоо жайын билүү үчүн чоң атасы Ферит менен Сейранды чакырат. Ферит Сейранды коргоп, ал Сейрандын эски таанышы деп коет. Андан кийин Ферит дайымкыдай эле өзүнүн кылыгын кылып, сүйгөн кызы Пелонун жанына кетет. Ошол жакта калып уктап калат. Эртеси күнү Сейран турса, Ферит жанында жок болот. Бирок Фериттин чоң атасына ушул күнү бир сөзү бар болгон, сүрөттөрдү тартып аны көрсөтүш керек болгон. Ферит Сейрандан жардам сурап, менин үйдө жок экенимди билдирбей тур деп айтат. Анан сүрөтүн толук бүтүрбөй калгандыгын көрүп, Сейран Феритке жардам берип, сүрөтүн толуктап чызып бүтүрүп коет. Андан кийин кызматчысы Абидинди чакырып, Феритти үйгө алып кирүүнүн жолун издешет. Абидин менен Сейран жашырынча план түзүшүп, Феритти үйгө алып киришет. Сейрандын бул кылганына Ферит аябай ыраазы болуп, тарткан сүрөтүн устасына алып барат. Устасы: "Бул сүрөттү чын эле өзүң тарттыңбы?" деп аябай таң калат. "Ооба, мен тарттым" деп Ферит дагы сыймыктануу менен калат. Андан кийин Ферит менен Сейрандын үй бүлөсү бир жерге чай ичкени барышат. Ошол жерде дагы Пело ал жерге келип алат. Ферит менен Пелону көргөн Сейран аябай жини келет. Ушул жерде дагы ушул кылыкты кылып атасыңарбы деп сүйлөп жатканда, эжеси Суна аларды дагы көрүп калат. Андан кийин Ферит менен Сейранды ал жердегилер чакырып атканын айтып, алар экөөнү кетире берет дагы Суна Пелинди бир аз коркутуп коет. Эртең мененки тамактануу учурунда Сейранга аябай жакшы кабар келет. Сынактан өтүп, университетке кабыл алынгандыгы тууралуу айтат. Муну уккан үй бүлөсү куттуктап, жакшы деп жакшы кабыл алышат. Бирок Ферит ага каршы чыгат. "Биздин башка пландарыбыз бар. Сейран азыр окубайт" деп. Ферит Сейран менен балалуу болууну пландаган эле. Ошол учурда Сейран аябай ачууланат, бирок кайра макул болуп калат. Ошол учурда Сейрандын эски жигити Сейранга кабар берип, "Мен сага жакшы жаңылыгым бар, көз көрүшөбүз" деп айтат. Андан кийин Фериттердин үй бүлөсүнө келип, Фериттин чоң атасы менен көрүшөт. Буга Ферит менен Сейран аябай таң калат. Бөлүм мына ушинтип аяктайт.